илим дегенде бизде ушундай эмес советтик идеологиянын калдыгы менен келе атабыз дагы. Илим дегенде эмнени түшүнөбүз? Илим негизи түпкү мааниси өзү буда араб тили болуп эсептелет. Араб тилинен келген сөз, илим сөзү. Алла Тааланы биз мына алым деп айтабыз, алим деп айтабыз. Биз билимдүү адамдарды алым деп келебиз. Алымдар, уламалар. Илим сөзү бир нерсени тек кана билүү, адамдын идрегин, бир нерсени кабыл алып билүүсүн илим деп айтылат. Андан кийин анан илим бөлүнөт. Кудайга болгон илим, Кудайдын буйруктарына болгон илим, Кудайдын динине болгон илим, адамдын өзүнүн жаратылуусу жөнүндөгү илими, Кудай жөнүндөгү илими, Кудай жөнүндө түшүнүктү кантип калыптандырышыбыз керек. Дүйнө таанымды адам баласы кантип калыптандырыш керек. Билим кайсыл булактан алынат, ошого жараша илимдердин баары шариятыбызда да бөлүнөт. Бул эми бүгүнкү күндө да белгилүү илим тармагы ушунчалык көбөйүп кетти. Эски ислам уламаларынан бир аалымдарынын жакшы айткан сөзү бар. Өзү илим башында аз болгон, улам наадандар көбөйгөндүктөн илим көбөйүп кетти дейт. Наадан адам кай тарапта баягы наадандыгы көбөйгөн сайын ошол тармак өзүнчө бир илим катары элге тартуулап үйрөтүшкө туура келип калат экен. Азыр бизде да ошондой жөнөкөй эле карапайым калктын арасында чоң аталарыбыз билип келген, табият менен ушунчалык жакын болгон, табиятты таанып билген абдан. Бүгүнкү күндө биз табияттан алыстап калдык. Бул илим болгон, ата бабаларыбызда болгон нарх болгон, барх болгон, атадан балага калган салт болгон, үрп болгон, дин болгон. Мунун баардыгы бүгүнкү күндө ар кимибиз өзүнчө бир илим болуп кетти. Мурун биздин бир эле илим нарктуу ата бабалардан калган мыкты аталарыбыз баласын өткөрүп эле келе берген. Кыйналбыз. Ооба, мурас болгон. Адам баласына берилген акыл эс бул Кудайдын эң биринчи билимден мурунку белеги болуп эсептелет. Адам шариятта акыл эс болмоюнча ал ибадатка дагы, Кудайга сыйынууга дагы жарамдуу адам болуп эсептелбейт. Биз мукаллаф дейбиз шариятта. Акыл эси толук, балагатка жеткен адам, анан анын мойнуна намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү, ошонун исламдагы парздардын баары мойнуна жүктөлөт. Эгер акыл эси толук болбосо, анда ал адамга парз эмес. Ал адам мукаллаф болуп эсептелбейт. Демек ал адамдын күнөөкөр да болбойт десек болот эгер бир ката кемчиликти кылып койсо. Анан эгер акылы толук болбосо, акыл эси толук болгондон кийин экинчи адамдын мойнуна парз илиниш үчүн себеп болгон нерсе бул билим. Эгер адам балагатка жеткени менен акыл эси толгону менен 5 убак намаздын парз экенин билбеди. Чөйрөсү ошондой болуп калды, укпады, кабары жок чындап эле. Демек ал мойнунан кечиримдүү болуп турат, качан билгенге чейин. Демек адам баласынын Кудайга жакындатып, мойнуна милдет илиниши акыл эс менен билимге байланыштуу болот. Биздеги мусулмандардагы эң биринчи пайгамбарыбызга жана Куранда айтылгандай, пайгамбарыбыз Алла Таала өзүнүн көрсөтмөсү менен сураган нерсеси бул илим болгон. Пайгамбарыбыздын үммөтү акыр кыяматтын үммөтү болгондуктан, кыяматка чейинки канчалык адам баласынын акыл эси, билим деңгээли кай тараптан болмосун өнүксө дагы, бул биздин шариаттын талабы, мусулмандар ошону билиш керек. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.